Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Ушул жылдын 2-февралында Atlas Travel компаниясы аркылуу Кыргыз Республикасынын 50 жараны Ош шаарынан Сауд Аравиясына кеч ажылыкка кетишкен. Анда бир жаран үйү жок калышканын айтып, кайрылуу жасаган. Жатаканасы жок калдык деп кайрылган жаран кайра баары жайында экенин, Atlas Travel компаниясы өзүнө жүктөлгөн бардык милдеттенмелерди аткарганын айтып, кайрылуу жасады. Компаниянын өкүлдөрү биздин каналга кайрылып, азыр баары жайында экенин, эч кимди көчөгө таштабаганын, ортодо бир аз гана түшүнбөстүк болгонун билдиришти. Biz kecha video murojaat qilib qayrilgan edik, davlat tomonidan bizga yordam ko'rsatilsin deb. Kecha biz jinda tushunmovchilik bo'lganmi yoki bizni eshitadigan odam ham o'zi kecha biz topa olmadikmi, qanday bo'lgan bo'lsa ham. Har holda kechagi biz video murojaatimizdan keyin akalarimiz kelib, ukalarimiz kelib bizga xizmat qilishyapti. Hozirgi kunda biz yaxshimiz. Mana joylarimiz, akamiz, jo'ravoshimiz endi hojivoshi. Bu yerda mana akamiz. Bu yoqqa endi mana 3 tamiz 4 talik joyda yotibmiz qisqasi. Mana men ukamiz Asadbek, Islombek degan ukamiz birgalashib kelishib yordam berishyapti. Allohga shukr, hozirgi kunda yaxshimiz. Hamma yo'g'imiz bor. 50 kishini atidan va qolaversa undan tashqari boshqa davlatlardan qo'shilgan, boshqa respublikadan qo'shilganlar atidan sizlarga rahmat aytamiz. Астанада футбол боюнча блогерлердин мелдешинде Кыргызстан менен Орусиянын оюнчулары мушташа кетишти. Андагы видеолор интернет желесине жүктөлдү. Маалымдалгандай, мушташ медиа турнирдин 3-турунун матчында топ тим Кыргызстан жана Эки Дроц Орусия командаларынын оюнчуларынын ортосунда чыккан. Алдын ала маалыматтарга караганда, буга Орусиянын оюнчуларынын кыргызстандык катаңдаштарын кемсинтип, спорттук эмес жүрүм туруму себеп болгону айтылат. Калыс оюнчуларга бир нече кызыл кагаз көрсөткөндөн кийин топ тим командасы беттешти улантуудан баш тарткан. Бул техникалык утулуу катары эсептелген. Аны менен бирге аталган команда мелдештен четтетилген. Булак Супер Кежи. Кыргызстандын абактарында 7529 адам отурат. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматы билдирди. Алардын ичинен менчикке каршы кылмыштарды 2098 адам, адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна каршы кылмыштарды 1767, баңгизаттарга байланыштуу кылмыштарды 1050, жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштарды 638 адам жана башка кылмыштарды жасашкан деп айтылат маалыматта. Маалымдалгандай, соттолгондордун басымдуу бөлүгүн 18 жаштан 30 жашка чейинки жана 33 жаштан 55 жашка чейинки жарандар түзөт. Белгиленгендей 572 адам чет мамлекеттердин жарандары, алардын 285 жазасын өтөп жаткандар, 287 издөөдө. Ал эми кымыш өлкөлөрдөн Кыргызстанга 99 адам келген. Анын ичинен 47 кылмыш жоопкерчилигине тартылса, 52 жаза мөөнөтүн андан ары өтөө үчүн алынып келинген. Шериктештик өлкөлөрүнө 23 адам экстрадицияланган. Булак Супер Кежи. Кыргызстандык Айпери Медет кызы эркин күрөш боюнча Загреб Open турниринде күмүш медаль тагынды. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсү билдирди. Турнир 1-февралда башталып, бүгүн 5-февралда Загреб шаарында жыйынтыкталат. Бул 2023 жылдагы биринчи рейтингдик мелдеш. Ага 600гө жакын спортчу катышууда. 76 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашкан Медет кызы Индия менен Канададан келген атаңдаштарын 2 тең 5-0 эсебинде. Андан кийин кытайлык кызды 6-1 жеңип, финалга чыккан эле. Бирок чечүүчү беттеште америкалык Елена Макоетке 2-4 эсебинде жеңилип калды. Булак Спутник Кежи. АКШ Кытайдан учурулган шаарды атып түшүрдү. Кытайдан учуп чыгып Атлантик океандагы АКШнын аба мекендигинде бир нече күн каалыгып жүргөн шектүү аба шарын Кошмо Штаттардын аскердик күчтөрү атып түшүрдү. Бул тууралуу Associated Press маалымат агенттиги кабарлады. Анда айтылгандай, шар Түштүк Каролина штатынын жээгинде атылды. Ишемби күнү анын калдыктары жыйноо боюнча операция өттү. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин шаар өлкөнүн стратегиялык объектилерин изилдөө үчүн пайдаланып келген деп жарыялады. Түштүк Каролинага учуп жеткенге чейин аба транспорту бир нече күн Монтана штатынын үстүндө болгон. Ал жакта да аскердик объектилер бар.
Шаар тууралуу кабарды жергиликтүү маалымат каражаттары тынбай жазып жатышкан. Джо Байдендин администрациясы Кытайдын АКШнын аба мейкиндигине шаар жөнөткөнүн кабыл алыңыз деп атады. Байдендин каршылаштары, анын ичинде мурдагы президент Дональд Трамп да шаарды чукул арада атып түшүрүүнү талап кылган. Аскердик адамдар шаарды кургактыкка атып түшүрүүгө каршы болуп, ал адамдарга жана жердеги объектилерге коркунуч жаратышы мүмкүндүгүн билдирип жатышкан. Шаар 15 000 метр бийиктикте учуп жүргөн жана 3 автобуска тең болгон. Аво Аэростаттын АКШнын F-22 аскердик учагы атып түшүрүлдү. Анын калдыктары сууга түшкөн. Бул окуяга байланыштуу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин жекшембиде Кытайга болчу сапары токтотулду. Кытайдын бийлиги бул шаар өз багытынан чыгып кеткен илемий аппарат болушу ыктымалдыгын маалымдады. Пентагон ага ишенбей турганын, мурдараак Латын Америкасында да ушуга окшогон шаардын жүргөнү аныкталганын билдирген. Булак Назар Ньюс KG. Шольц РФке жасалчу соккулар боюнча Зеленский менен консенсуска келгенин айтты. Германия канцлери Олаф Шольц Украинага батыш берген куралдар Россиянын аймагында колдонулбай тургандыгы боюнча Владимир Зеленский менен макулдашканын билдирди. Бул туурасында РИА Новости жазды. Бул боюнча консенсус бар деген ал Байлд басылмасына берген маек учурунда бул тема боюнча узатылган соолго жооп берип жатып. Кечээ күнү Россиянын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев батыштан Украинага жөнөтүлгөн куралдары жана аны менен Россияга соккуруу сүйлөшүүлөрдүн башталышын шарттайт деген ойдо болгондор терең жаңылышаарын белгилеген. Ал тескерисинче Крымга жасалган чабуулга катуу жооп берилерин айткан эле. Буга чейин АКШ Украинага 2,2 миллиард долларлык аскердик жаңы жардам карап жаткандыгын жар салган. Анда алыска атыла турган HIMARS ракеталары, абадан кол салуудан коргоно турган каражаттар бар экени маалым болгон. Коргоо министрлиги АКШ Украина жана батыш өлкөлөрү Крымга соккуруу үчүн алыскы аралыкка атуучу снаряддарды колдонбостугун Киев өзү чечет деген тийде билдирүү жасаган. Москва бул боюнча Түндүк Атлантикалык альянска мүчө мамлекеттерге алардын Украинанын куралдуу күчтөрүнө курал-жарак берип жаткандыгы боюнча нота жөнөткөн. Россия Тышкы иштер министрлигинин жетекчиси Сергей Лавров Киевке батыш жөнөткөн жардамдын ичинде кандай гана курал-жарак болбосун Россиянын аба космостук күчтөрү жок кыларын эскерткен. Булак Спутник KG.